Көрүнүктүү экономисттердин бири Милтон Фридман 1970 эле бизнестин жалгыз социалдык жоопкерчилиги бул киреше алып келүүсү деп жазган. Бул видео сабакта биз электрондук соода ишиндеги кирешелер жана чыгашалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Сиздер менен Абдыкеримова Салтанат, электрондук соода иши боюнча коуч. Электрондук соода ишинин кирешелүүлүгү: көпчүлүк чакан жана орто ишканалар иш жүзүндө акча иштеп табышпайт. Ишканалар соода жүргүзүүсү мүмкүн, бирок акча жоготуп жаткандыгын сезбейт. Башынан эле электрондук соода иши чөйрөсүндө кирешелүү бизнес түзгүлө. Бул үчүн интернет аркылуу сатуулардын толук баасын билүү зарыл. Кирешелүү боло турган гана нерсени саткыла. Реалдуу жана туруктуу пайдасы менен жана жакшы киреше алуу үчүн убакыт талап кылынаарын эске алууңар керек. Реалдуу нерселерди гана күткүлө. Онлайн баалар менен ачык болгула. Сатып алуучуларда күтүлбөгөн чыгымдар болбош керек. Электрондук соода ишинде кандай чыгымдар бар? Чыгымдар ар кандай деңгээлдерде бар. Булар кошумча чыгымдар, интернетте сатуу үчүн сиздин товарларды жана кызматтарды даярдоо чыгымдары, анын ичинде эл аралык деңгээлде дагы. Контент түзүүгө чыгымдар. Контент эмне экендигин экинчи бөлүгүндө сүйлөшөбүз. Ар кандай санарип сатуу каналдары аркылуу сатуу чыгымдары. Ошондой эле белгилүү товарды же кызматты сатуу менен байланышкан чыгымдар. Электрондук соода ишинде кандай чыгымдарды эсепке алуу керек? Өндүрүш жана сатып алуулар, кампага жыйноо, соода аянтчасына жайгаштыруу, мисалы ай сайын төлөм, комиссиялар, транзакциядан пайыз. Санарип маркетингке чыгымдар, фулфилментке чыгымдар. Фулфилмент деген эмне? Бул сатып алуучу буйрутма берген мезгилден сатып алган нерсесин алганга чейинки операциялардын комплекси. Таңгактоо, жеткирүү, кайтаруу. Кардар сиздин товарды кайтарып бергенде ошого жараша чыгымдар болот. Сатуулардан салык же кошумча наркка салык. Төлөм системасын колдонгондугу үчүн комиссия менен жана валюта алмаштыруу. Андан ары биз мисалда карайбыз. Excel таблицасында өндүрүштүн чыгымын кантип эсептөө керек? Мисалы, аялдардын футболкасы, өңү ак. Бизде тапшырыкта саны 100 болсо, биз сомдун долларга курсу мисалы 83 деп алабыз. Аялдардын футболкасын ак түстөгө чыгарууда бизде кандай чыгымдар пайда болот? Биринчи бул кездемеге жана фурнитурага чыгымдар. Андан ары таңгактоого, кездемени жана фурнитураны инспекциялоого чыгымдар. Ташууга чыгымдар, эмгек төлөөгө чыгымдар, административдик чыгымдар, идея жана тиешелүү киреше. Биз ар бир позицияны майда чүйдөсүнө чейин карап чыксак болот. Биринчи бул кездемеге жана фурнитурага чыгымдар. Ал эмнеден турат? Бул негизи кездемеден, жиптен. Эгер футболка сүрөтү принт менен болсо, биз бул жерден принттин баасында эсепке алышыбыз керек. Андан ары этикеткага жана таңгактоого чыгымдар. Биз бул жерде аялдардын ак футболкасына колдоно турган бардык ар кандай таңгактоолордун жана этикеткалардын түрлөрүн эсепке алабыз. Бул пакет үчүн стикер, картондон ярлык үчүн стикер, чаптамалар, составник, уходниктер. Бул буюм жөнүндө толук маалыматтар жазылган этикетка. Негизги кездеме ярлыгы, өлчөмү менен лейбл, фирмалык белги, картондон ярлык, өзү жабышуучу тешиктери бар пластикалык пакет, өлчөмү 25-31. Топтом, набор деп койсок болот. Топтом үчүн пакет жана стикер, өлчөмү 10x10. Запас фурнитура үчүн пакет. Ак папирус кагаз, силикагель, бул ным соргуч, коробка жана картон подкладка. Иш жүзүндө ушул позициянын бардыгы эсепке алынбаш керек. Сиз өзүңүзгө керек жана талап кылынган нерселерди гана тандайсыз. Андан ары баалар колонкасында биз ушул футболканын түрүн таңгактоо үчүн кандай позициялар талап кылынганын көрүп жатабыз. Андан ары кездемени жана фурнитураны инспекциялоого чыгымдар кетип жатат. Бул жерде инспекциялоонун чыгымы 0. Эгер сизде фурнитураны инспекциялоого чыгымдар болсо, ушул жерге киргизүү керек. Слайд номер 11. Андан ары ташууга чыгымдар. Эгер сиз кардарга чейин төлөп жеткирсеңиз,
Бул жерде 1 килограмм үчүн ташууга канча кетерин эсептейсиз. Андан ары бизде эмгекке кеткен чыгымдар. Бул жерде аялдардын ак футболкасына кеткен эмгек чыгымын эсептейсиз. Биринчи бул бычуу, андан ары тигүү, ал түрүнө жараша прямо строчка, пятинитка, оверлок, атайын жабдуу, көктөө, бир-бирдик үчүн иштин баасы ар кандай болушу мүмкүн. Бул жерде ошону көрсөтөсүз. Андан ары балким сизде дублирование, үтүктөө болот. Таңактоочу жумушчусунун баасы, кандайдыр бир кошумча операциялар, распашив, бригадирдин чыгымдары, технологдун чыгымы жана процесстердин ортосунда инспекция жана акыркы финалдык инспекция. Анан чыгымдар статьясында дагы бир маанилүү чыгым бул административдик чыгымдар. Бул кыйыр чыгымдар. Товар чыгарууга түз тиешеси жок. Бирок алар эске алынып, товардын наркына киргизилиш керек. Булар кандай чыгымдар? Бул жетекчиликтин, бухгалтерлердин, иштеп чыгуу бөлүмүнүн, администратордун, механиктин, тазалап жыйноочунун, кароолчунун эмгек акылары. Кандайдыр бир кеңселик офистик чыгымдар, мисалы кеңсе товарлары, андан ары мисалы үлгүлөрдү даярдоого чыгымдар же представительдик чыгымдар. Сөзсүз эле бул чыгымдардын бардыгы сизде болушу керек эмес. Бирок ушул жерде көргөзүлгөн чыгымдар сизде бар жана аларды милдеттүү түрдө эсепке алышыңыз керек. Ушинтип чыгымдарга кетүүчү бардык зарыл нерселерди эсептеп, биздин товарыбыздын баасын чыгарып, кардарга кайсы баа менен сунуш кылаарыбызды биз так билебиз. Эгер бул жерден сиз байкасаңыз, 8 номердеги статьяга мен киреше статьясын да киргиздим. Чыгымдардын бардыгын туура эсептеп көрүп, биз товарды өзүбүзгө пайдалуу баа менен сатаарыбызга ишенсек, биздин бизнесибиз кирешелүү болот. Бүгүнкү видео сабактын жыйынтыгын чыгаруу менен электрондук соода ишинде чыгымдардын бардыгын эсептеңиздер жана кирешелүү бизнес куруңуздар деп айтмакчымын.